Салам достор, бүгүн биз акылдуу счетчик тууралуу кеп кылабыз. Сиздер менен биргеликте акылдуу счетчиктин элге тийгизген таасири жана кыйынчылыктарын талдап көрөбүз. 10 киловатт нормальный болот. 3 киловатт энди тамак аш жасай тургандарга кыйын да, кыла албай калат. Азыр кайра күйгүзсөң уже 3-чү жол күйгүзгөндө уже блокировка болуп калат. Ошондой да. Жактан рейстен келип анан 6 сааттан кийин күйүп атат да. Ол деген нерсе болбойт да. Андан көрө ошону бизге 10 киловатт эле коюп берсе жакшы болот. Şu kilowatt az болуп атат да. Күндүз жакшы эле, түндөсү кыйын болуп атат. Калганы жакшы так. Жакшы. Айылда дагы энди киловатт аз да, бирок кышында бизге саят. Ушул эскиси эле жакшы го дейм да, чөчүктүн. Жакшы болуп атат. Көп акча кетпейт экен, нормальный немеде өчүп күйүп турат экен. Ошого карап иштейт азыр, эконом болуп атабыз. 5 киловаттан 3 киловаттка өткөзгөндө өчүп калган кыйын атат да ошол. Өчүп атат, кайра күйгүзүп атабыз, ошону колдонуп атабыз. Hakikaten yaxşı oldu da meqla dedik. Hükümetke payda olgandır da. Elge ziyani yok. Tok pechке sayсаң өчүп калат. Көмүр кыймат. Төлөгөн акчаларыбыз момент түшпөй атат да. Сразу эсеп китап жүрбөй атат, ошол да. Өрт коопсуздугун алдын алат. Мисалы үйдүн ичинде внутренний монтаждан определенный бир замкания чыккан учурда, ошондой учурларда ушундай функциясы бар акылдуу эсептегичтин. Өчүп кала турган. Напряженияны өткөрбөй турган, пожардын алдын ала турган мүмкүнчүлүктөр бар. Чыгымы канча сомдук иштетилген болсо, ошол айдын эле карызын төлөйт. Башкача өчүрүлгөндүгүгө башка ашыкча дагы отключение, подключение деген сыяктуу эмелерге кызмат каралган эмес да.